жаңылбай жаспай мыкты сутсун. Ардактуу эл журт, эми өзүңүздөр билесиздер, быйыл мына Жорго, Гүлсары Жорго Федерациясы үчүн өткен жемиштүү жыл болду. Мамлекет башчыбыз, президентimiz өзү баш болуп, сырттан келген меймандарга Кыргыздын ак калпагын кийген жорголорун элге көрсөтүп, жоргону абдан даңазалады. Кыргызстандын бардык аймагында ат чабыш оюндары өттү. Бардык жерде мына Талас кубогу 24 майда таластык ишкер жигиттер уюштурган 6 миллион сомдук байге фондуда чоң жорго жана бышты жорго катышты. Ошондой эле Алымбек Татка атабыздын 225 жылдык мааракесинде чоң жорголор уруш барып катышты. Императрица утуп келди. Кудай буйрса, Жорго Федерациясынын өнүгүшүнө, иштеринин ийгиликтүү болушуна мамлекет тарабынан дагы, демөөрчүлөр тарабынан, федерация тарабынан жакшы шарттар түзүлүүдө. Андыктан эми ат чабыштын кайсыл түрү болбосун, бардыгы быйыл нааразы боло турганга шартыбыз жок. Кудай эмики жылкы оюндарыбызды да ушундай бир берекелүү кылсын деп жараткандан тилейли. Өзүңөр билесиңер, эмики жылы көчмөндөр оюну өтөт. Мына Чолпонтада, көлдүн жээгинде. Ошого даярдык көрөлү. Андыктан ар бир саяпкердин, ат ээсинин, чабандестин эмгеги бааланып турсун. Бүгүнкү Камбар ата ассоциациясынын жыйынтыктоочу Жетемис районунун шерине чабышы ийгилик менен мына өтүп жатат. Уюштуруучуларга рахмат. Райондук бийликке, мына Маданият үйүнө райондук тейлеп берип аткан. Анан келип берген алыстан жакындан ата ээлери, саяпкерлер, сиздерге рахмат. Кудай буйрса, алдыда ат чабыш оюндары боюнча Тайторунун кубогу жыл жыйынтыктоочу оюн калды. Жана Жорго күнүнө карата жыйынтыктоочу оюндар гана калды. Ошо менен быйылкы мелдештерибиз ийгилик менен коштолуп жакшы өттү. Заматтын ортосунда мына бысты жорголор биринчи айлампасын айланып келип калды. Азыр экинчи айлампаны көздөйжөнөйт. 8 баш бысты жорго. Экинчи айлампага кеттиңер, экинчиге кеттиңер. Жакшы кетип баратасыңар. Алдыда 8 номердеги Геркулес 2-6-4 бар эле жакшы кетип баратат негизинен. 3-5 жакшы. Бышты жоргонун байгесин тапшырууга Ак Суу райондук ат сүйүүчүлөр коомунун жетекчиси Уланова келип бериңиз.
Ай, баракелди. Жакшы баратасыңар, бышты жорголор. Жыйынтыктоочу 3-чү айлампага жөнөдүңөр. 3-чүгө кеттиңер. Ошо менен жыйынтыкталат. Кана, мыкты. Келдеме, мына бышты жорголор ылдамдыкты берди. Калыстар жакшылап карагыла. Бир бышты жорго токтоп калды. 3-2 алдыңкы сапта жакшы кетип баратат. 3-чүлүгү деле жүрүшү жакшы. Балким өрт аянса, экинчи бараткан кишине карап атасыңар, жакшылап карагыла. О биринчи бараткан жакшы деген боюнча сонун баратат. 3 пайга. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Биринчи келген бышты жоргонун байгеси 36 000 сом. Экинчи келген бышты жоргонуку 24 000. Үчүнчү келген жоргонуку 16 200. Байгелерди Ак Суу райондук ат сүйүүчүлөр коомунун жетекчиси Уланова тапшырат. Биринчинин кубок медалдары бар, дипломдору бар. Өзүңөр билгендей алдыдан өтөт, ошо алдыдан өткөндөн кийин анан калыстардын айтуусу менен 3 мыктыны айтабыз. Ай, баракелди. Кератат өттү. 4-чү номер өттү. Юмидари чубак даярдаган Сыпкөл тоңдукен. Азыр калыстардын чечиминен кийин жеңүүчүлөрдү аныктайбыз. Экинчи болуп өтүп баратат. 2-чү номер Дапка Ак Суу Челпек Ильясы Данилдики. Бул 8-июнь Ак Суу району шаарына чабышында да байып алган. Жана 3-чү келген 8 Геркулес, 7 жалгыз өрүк бакыттыкы. Азыр калыстардын айткандан кийин анан агайын туугандар, азыр топ менен аламан бириккендигине байланыштуу аламанды даярдай бергиле. Себеби аламан, андан кийин чоң жорго, анан тай чемпионат. Көрүп атасыңар, мына тайды чекчейип автомашинасы турат алдыңарда. Кыргызстанда таластан башталган 6 облустун тай чемпионаты Кудай буйрса мына көлдө жыйынтыкталып атат. Мыкты байге коюлду. Качкыла, тоспогула, алдында тургандар ары жылгыла. Буйрса эми кийинкине бай келасыңар, жакшы. Калыстардын чечиминен кийин жеңүүчүлөрдү мен айтам.